Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Энем жеткирген бийиктик китебинен Атанын абийири, автор Базарбай уулу Бек. Айыл жергесинде жашаган бир ыймандуу, илимдүү, адамгерчиликтүү кишинин жалгыз кызы болот. Аялы кызы кичинекей кезинде кайтыш болгондуктан апасынын ордун жоготпой, көңүлүн карап, оозунан чыкканын орундатып жүрүп, кызы аябай эрке өсөт. Бой жетип, ачык-чачык кийимдерди кийип, адеби да начарлай баштайт. Айылдаштары, достору алдында атасынын жүзү жер карайт. Арине, кыз деген үй бүлөнүн чынары, атасынын абийири, агасынын намысы, апасынын ары эмеспи? Кайсы гана кыздын адеби начар болсо, эң биринчи сөз апасына, кийингени начар болсо, атасынын намысына тийбейби? А бул эл оозунда кызуу сөз болуп жүргөн кыздын атасы да бир, апасы да бир. Байкуш ата айта берип тили тешилбей болду. Бир күнү адатынча кийинип алып үйдөн чыгып баратканда атасы кызына мындай дейт: «Айланайын кызым, бир аз узунураак денеңди жаба турган кийим кийсең боло садагасы. Кошуна колоң досторумдун алдында башты көтөрүп жүрө албай калдым», деди сурангандай. Анда кызы оозундагы сагызын чайнаганча: «Атаке, бул деген мода, азыр баары заман талабына ылайык ушундай кийинишет», дейт. Байкуш ата башын жерге салып терең ойго батып кала берет. Дагы бир күнү туулган күнүндө үйгө курбу кыздары куттуктап келишет. Атасы бир аз кызына сабак берүүнү каалап, сыртта жүргөн койлорду кайтарууга ич кийими менен чыга калат. Аны көргөн кызынын курбулары аябай күлүп мазакташат. Кызы атасынын жанына чуркап келип: «Атаке, бул эмне кылганыңыз? Досторумдун алдында уят кылмай болдуңуз го? Кийинип алыңызчы», деп жалдырайт. Анда атасы кебелбей туруп: «Ой, айланайын кызым, бул деген мода, эч нерсе болбойт», деп койлорун айдап жөнөйт. Эссиз кыз ошондо атасынын абалын жоон териси менен сезип, уялганынан нес болуп, каректери жашка толуп ыйлап чыгат. «Кечириңиз ата», деп чын жүрөктөн өкүнүп, бөлмөсүнө чуркап кетет. Көп өтпөй кызы чөйрөсүн алмаштырып, адептүү кыздар менен дос болуп, жүрүш турушундагы, кулук мүнөзүндөгү, кийиминдеги кемчиликтерди жакшы тарапка өзгөртөт. Бирок атасынын жүзүнө карай албай уялат. Атасы Алланын берген жардамына ыраазы болуп, чексиз шүгүрлөр жана мактоолор айтып, кайрадан эл арасында баш көтөрүп, кадыр барк күтүп жашап калат. Демек, урматтуу угармандар, бул окуядан алынуучу сабактар асылзат айымдар. Сиздер эң биринчи атаңыздардын абийири, намысысыздар. Ата болсо бейиштин ортоңку эшиги. Ушундай кийим кийиңиздер, атаңыздардын абийирине сөз тийбесин. Бейиштин ортоңку эшиги болгон атаңыз уялбасын. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Салтанат Бейшенова, Талас облусу.